келип калдык бул жерге. Sonra oturdu, yetişin! Karşılayanın gidelim hakkınız yok. Asalar gerektim. Ödülünü düşün. Кыргыз тили жана Айтматов ааламы талшындагы мамлекеттик тилдин 3 айлыгынын жобосун ишке ашыруу максатында Чүй облусунун сотторунун кызматкерлери тарабынан бүгүнкү иш-чара уюштурулду. Айтматов ааламын ар тараптан ачып берүү, анын чыгармаларын жайылтуу, залкар жазуучунун өрнөктүү жолун жаштарга үлгү кылуу, улуттук баалуулуктарды жана маданий тарыхый мурастарды даңазалоо максатында өтүп жатат. Бүгүн сот тутумунун кызматкерлери тарабынан залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынан үзүндүлөр, театралдаштырылган оюн зоок жана ошондой эле кыргыз тили жөнүндө ырлар окулат. Kuday alıp geçsin o şolat. Korcundağım öğütülüktür. Oğlunu dağı töktüm. Ağız keserim kozak olur, sağınam salgın gülür. Ukun beni, ol kızım caştarım, uşul sözüm cadı balday cattagın. 2 жаштын бак үчүн келип калдык бул жерге. Орет менен тең кызыбыздан эмнени аяйлы Кудай. Кудай ушу балдардын жанын аман койсо экен. Туура айтасыз Кудагый. Men seni suyuyorum. Андай olsa kayra kaytalı, ala dövet tosup çağır. Dele bunun tez kaytkıştığın. Мындай актерлор сыяктуу ача алабызбы ушул теманы көрөрмөндөргө, көрүүчүлөргө бере алабызбы деген ошол ой менен кечинде барып ойлонуп жатып аттык, турганда да ошол ой менен туруп аттык. Шыгылып уят болбой жакшы өткөзүп алсак экен деп Чыңгыз Айтматов атабыздын чыгармаларын уят болбой мындай жакшы көрсөтүп алсак деген ой болду. Биз ойлойбуз жеткирдик деп, анткени биз аябай көп толкундандык, көп даярдандык ушуга. Элдин баарына, бул жакта отургандын баарына жакты деп ойлойбуз. Да айтар биякта бүт биздин коллегаларыбыз, алар да аябай жакшы ойноп беришти.
бүт көйгөйлүү маселелердин баарын чыгарды деп ойлойм. Ооба, аябай толкундандым. Мен дагы деле толкунданып жатам. Кыйын болду. Бир четинен ошо биз өзүбүз актер болбогондуктан аябай мындай толкундоо сезимдер аябай катуу болот экен, күчтүү болот экен. Биз да ошо кыргыз элинин тил майрамына карата Чыңгыз Айтматов Төрөкуловичтин 95 жылдыгына карата ошо кыргыз тилин унутпаганга аракет кылып, кийинки муундарга да өткөзүп бергенге ошо аракет кылып, биз дагы ошо өзүбүздүн мындайча айтканда өзүбүздү жеңип ошо менен аткарганга аракет кылдык. Эл баягы тараза дейт болуш керек даярдыкка. Биз колубуздан келишинче даярдандык. Залкар жазуучубуздун 95 жылдыгы бул бүт Кыргызстан боюнча майрамдалып жаткандыгына байланыштуу биз да колубуздан келген аракеттерди кылдык. Анан биздин баягы кызыл жоолук жалжалым бул жаштар темасы, сүйүү темасы болгондуктан биз дагы ошол повесттин мындай чындыкка келтирүү максатында колубуздан келген аракеттерди кылдык деп ойлойм да. Мен баардык катышуучуларга чоң рахматымды айтам. Бул Чүй областынын шаардык, райондук административдик соттор тарабынан уюштурулган иш-чара болду бүгүнкүчү.